Ассаламу алейкум, жалпы бизди көрүп аткан көрөрмандар. Бүгүн дагы бир үйдүн үй бүлөнүн кубанычына ортоктош болуп аткан кезибиз. Анда эмесе биздин бүгүнкү каармандар менен тааныштыра кетелик. Алгач сиздин аты жөнүңүз, сиз жөнүндө кыскача маалымат ага кетели. Менин аты жөнүм Сариева Урматка Навазбековна. Өчүрткө тургам. Үйдү сиз алдыңыз да, Үйдү мен алдым эле, документим туура болбой калып, бир тууган эниме өткөзүп бердим өчүртүмө. Эми сиз бул үйдү кайра кайтарып бересизби же өзүңүз алып калайын деген оюңуз барбы? Жок, бул Жакшы эжеме шанс келиптир эжеме сизге. неме кылып эле жардам бир туугандык немем эле. Документ зор Сиздин эмес болду. аты жөнүңүз? Менин атым Сариев Канатбек Авазбекович. Жакшы. Бул жак кимиңиз болот? Келинчегим. Сиздин келиниңиз болот экен. Куттуктайбыз эжеке. Үйдү канча сомго алдыңыз? 2 миллион 800. 2 миллион 800гө алдыңыз. Бул компания сизге 75%ын төлөп, 25%ын төлөдүңүз, Канча айда очередке 6 айда очередке жетесиңер деген компанияга келгенибизде, мен бир Аяш уулум, ошо келечек компаниясы аябай жакшы. Айш апа, сиз ушундан коркпостон документиңизди да өзүңүзгө өткөзүп берет дегенден, Аяш уулумдун аты Талайбек. Ташкы көмүрдөн болот. Жактан реклама кетти окшойт. Анан аябай жакшы эме менен ниет менен келип турдук. 6 айга дешкенден Айнура деген консультатыбыз бар эле. Ал тилекке каршы ошто иштеп атат. Ушундай компания ачышты. Жакшы. Келечек компаниясын ошол Айнур деген кызыбыз бизди жетектеп неме кылып бардык эмелердин консультация берген. Ошон үчүн бул жака келдик. 6 айда деди. Жок, биз 6 айга жеткен жокпуз. Себеби 4 айга да толук жетпедик да. Анан өчүртүңүздөр келип калды, биздеги эле үй карагыла деди. Үйдү карадык, кыймалдык, анан ушул эмеге жеттик. Баарыңыздарга рахмат. Аяш уулуңуз тааныш катары очередте мындай жылдырып бердиби же Жок. андай болгон жокпу? Ал Аяш уулум иштебейт бул жакта. Биз ойлотпойсуз, тааныш болсо сизди алдыга жылдырып койду балким деп. Жакшы анда. 215-чи очередте болчубуз. Анан ошо 4 айда учуртка жеттик. Үйдү кайсыл жактан алдыңыздар? Аламидимирден алып атабыз. Аламидимирден. Ошондо ай сайын канча сомдон төлөйсүз? Ай сайын 19500. 19500. Буга чейин деле квартирада жашагансыздар да, Эми үй болгон, анан кайра квартирада. Бизге ушундай келечек немесинен үй алалы деп. Кандай деп ойлойсуз? Кийинки сизден бизди көрүп аткандар бар да, азыр очередте тургандар бар. Алсакпы, албасакпы деп ойлонуп аткандар дагы бар. Ушул жакшы азыр пайгамбар жашка келип калыптырсыз. Чындап ишенсе болобу? Же бул кандайдыр 50%тик ооба жоктун ортосундабы? Жок, ооба жоктун ортосунда эмес. Жүрөгүң менен берилип, ишенип алсаң болот да. Эң негизи орустар айтмакчы, рисковать этиш керек экен да. Чоң рахмат, бүгүнкү биздин каармандарыбыздын да кубанычы менен тең ортоктош болдук. Ар бириңиздердин үйлүү болууңуздарга бул келечек кооперативи ортого Коркпой алсаңар болот. Көпүрө болуп атат. Мынакей эжелер дагы айтты, байке, сиз дагы оюңузду кичине кошумчалап кетип, алалыкпы же албайлыкпы деген. Үмүт кылайлы. Үмүт кылалык, Сиздин дагы кыскача оюңуз? Алыш керек, ар бир адам үйлүү болуш керек деп ойлойм. Адам баласы пейилди кенен кылса бардыгына жетет. Айылга барып, кошуналардын бардыгын чакырып той өткөрүп, биз мына келечектен алдык, силер да ошол жактан алгыла деп үгүттөп коюшуңуздарда биз тилектешпиз. Анда эмесе бизди баардык көрүп аткандарга түптүз келечек кооперативине келесиздер дагы, кеңсебизден толук маалыматты аласыздар дагы. Андан да толук маалыматты биз ошол алдына толук жазып коебуз. Ошол жактан номерлерге чалсаңыздар болот. Бардыгыңыздарга ийгилик жана ак жол. Алыңыздар. Рахмат.